Азыр маселе мындай болуп атат, мага талаш болуп атпайбы? Экиге бөлүнүп, кыргыздар анан орус профессор дечигендер. Проблема орус профессордо эмес. Проблема кыргыздардын рухий ичинде. Анткени кыргыздар монолиттүү бир болуш керек да. Бир илимпоз келсе, же спортсмен келсе, дагы бирөө келсе эле ошону ээрчип кетпеш керек да. Андай улут болбой жарылып кетебиз. Бир турушубуз керек. Канчалык тигил туура болуп кетеби, кандай болуп кетет? Бизди бөлүп жарганга биз жол бербешибиз керек. Ушундай болуп атат проблема. Ал эми тиги профессор чыгарбасын, аныкы баары бир ал 100% ал эми айткандай ойлоо экен ал. Анда кемчилиги болот. Алда бир жөн эле чыгарма китеп болот. Буга чейин канча орустардын китебин окуп жүрөбүз ушул убакка чейин. Пласких, баары канча толтура кишилер бар эле орустарда. Эми алардын китеби, эми алардын кээ бирлер ыйык китептерди көрүп жүргөндөр бар азыр биздин арабызда. Бирок алардын деле бир жерден келген, заказ менен келген. Алар деле 100% туура деп кабыл албаш керек. Сын пикирге келе турган. Мен тарыхчы эмесмин. Эгер тарыхчы болгондо баарын окуганда мен баа бермекмин. Бирок азыр айткан алардын баары тең, баары бир кемчилиги бар. Баары тең Россиянын бир нерсесин кыпчыйт баары бир. Ошондуктан биз өзүбүздүкүнө гана ишенишибиз керек. Бирок алардан коркпошубуз керек. Чыгара берсин. Аларды азыр карап отурсам, бул улуу урматтуу профессор эми окуп атат. Көп нерсени билбейт экен ал. Сибирдик кыргыз дегенди мен киргизбейт, ал мурда эле Олжобой Каратаев киргизген негизиндечи. Демек ал окуган эмес, эми кубалап атат. Ошондуктан бул эми 100 пайгамбар эмес да. Чыгара берсин, бул да бир китеп чыгарат. Бирок бизди өкүндүргөн баягы ошону ээрчип кыргыздар жамандап аткан бул жакшы эмес да. Дагы бир жаман нерсери бирөөгө модератор деп мындай акча берип койгон экен. Сөгүп атат деп эле. Силер мындайсыңар, бүткөндөн силер менен сүйлөшөбүз, андай ушундай болмок. Анда илим ушундай болбойт. Илимде ар ким ар нерсени айта берет. Бирөөнүн пикири мындай, бирөөнүн тигиндей. Анан сен аны айтпа деген, бул эмне деген жапайычылык. Туура эмес. Анда илим өспөй калат. Анда биз жазбай эле болот. Ошондуктан ушул жерде кыргыз орусча сүйлөгөн дагы, кыргызча сүйлөгөн дагы туугандарга кайрылат элем. Биримдиктүү болулачы. Силер эмне ар кимди ээрчип кете бербегиле да силерчи. Силер мал эмессиңер. Силер деген Кудай кыргыз кылып жараткан. Бир немен баары бир кандай келсе де бөлүнбөгүлө да силерчи, кетпегиле. Ээрчип кетпегиле, өзүңөрдүн немеңерди урушпагыла. Түшүнгүлө. Ар ким ал биздикилер деле бул жактагылар жанталашып аткан себеби бизди дайым эле бирөөлөр ушинтип бизди аныктай береби, бизге ат коюп береби, бизге ушинте береби, эмне үчүн биз алардын кол алдында жүрүшүбүз керек, жок деп инстинкт ойноп кетип атат. Биз эркин болушубуз керек бул деп. Бирөөдүн кол алдында жүргөн көрүнүп калган болсо, силер болсо дароо дагы ээрчип кеттиңер. Эмне кереги бар? Антпегиле тиги аксакалдарды, кыргызча сүйлөгөн аксакалдарды да, алар дагы тигил туура болсо да силер өзүбүздүн аксакалдарга ыктагыла. Ошол биз азыр көрүп атам бул жерде көбүнчө биздин кыздарыбыз тим эле жүрөт. Бизди мырк деп ойлойбу? Жок. Биздин башка, менталитет башка. Бирок биз мырк эмеспиз, биз алардан кем да эмеспиз. Тиги профессордун мен методун билем, ал методу деле жок, мен көрдүм да, анын интерпретациясы болот. Болду. Биздин кызыкканыбыз ал фотобуз болсо эле болду, башкасынын баарына мен бирөөнө да ишенбейм. Ушу бүт ушу Советтер Союзундагы орусча материалдардын эч ким баары тең сын көз менен кабыл алган. Анткени баары тең бул колониалдык эме бар да, ичинде дух бар. Ошондуктан керек болсо башка тилдерден окугула. Мен мисалы үчүн англисче билем, суудай билем, түшүнөм. Анан айырмасы асман менен жер да булардыкы, эки китеп. Ошондуктан жөн эле эмете бербегилечи силерчи, ээрчи бербегиле ар кимди. Сыйлагыла кыргызча сүйлөгөндөрдү. Биз менен калгыла. Мына көпчүлүк кыргыз эли менен калгыла да, орусча сүйлөп кетпейчи. Тиги мейли, түсүбүзгө чыгарбайлык, ал кишини сыйлайлык. Бирок ал киши бизге кызмат кылган киши катары. Аны хан катары көтөрүп албай, ал жөн эле бир миңдин бир окумуштуусу. Андайлар толтура бизде. Давайте мындай уят болбойлук. Кыргыздар бириккиле, жарылбагыла. Ээрчибегиле ар кимди. Кой эмессиңер силерчи. Бир улут бололук, кармайлык. Биз ар кимди ээрчип кетсек, биздин айланабызда жүргөн башка улуттар кандай болот анда? Болбойт андай.